Bismillahirrahmanirrahim. Тажикстандын куралдуу кол салуусунда батырларча курман болгон чек-арачы Нурсултан Жаныбеков 1995-жылы июль айында Нарын районунун Оттук айылында төрөлгөн. 2011 жылы Нарын шаарындагы номер 7 Матен Сыдыков атындагы орто мектептен 9-классын ийгиликтүү аяктап, агрардык экономикалык колледжге тапшырган. 2014 жылы Ош облусундагы номер 92-843 аскер бөлүгүнө мөөнөттүү аскердик кызматка чакырылган. 2022 жылдын 23 мартында 2054 аскер бөлүгүнүн 6-атайын багытта тоонун улук чалгынчы, улук аткычы кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разаков шаарына кызмат өтөөгө жиберилген. Мекен үчүн жанын аяган мыкты уулдун ысымын эс алуу паркына ыйгаруу чечими анын эрдигин келечек муунга үлгү кылып калтыруу максатында кабыл алынган. Экинчи уулубуз Бейкут Баатыр балабыздын атына городокто бир балдар ойночу аянтчанын аты берилген. Аны дагы 1.200.000 сомго Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында кеңейтип 25 метр жерге ал дагы бүткөн. Кудай буйруса туугандары менен макулдашабыз. Эгерде алар макул боло турган болсо, анын дагы ачылышын жакын арада жасайбыз деп үмүт кылабыз. Сержант Нурсултан Жаныбековдун 2021 жылы президенттин колунан алган ардак грамотасы жана бир катар ведомстволук сыйлыктары, медалдары, кийген кийимдери жана өзү колдонгон буюмдары коюлуп, келгендерге көрсөтүлдү. Элдин уулу аталып, берген антына бек туруп, кызмат көрсөтүүдөгү эрдиги үчүн ата-энеси сыймыктанат. Неден балам ушул жаш кезинен ушу ата мекенди коргоого милдетин ушу биринчи коюп, ушу бала кезинен ушу чек арада кызмат кылды эле, ушу өмүрүнүн аягына чейин чек арада кызмат кылып өттү. Бир эмес эки согушуна катышып, ушу үйлөнүүгө жетишпестен ушу ата мекенди биринчи коюп, ушу баатыр болуп, тек эле менин балам эмес, элдин баласы болуп. Куралдуу кагылышууда курман болгон Нурсултан Жаныбеков чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын улук чалгынчы жана көзгө атары эле. Анын акыркы сааттарында жанында куралдаштары болгон. Куралдаштары маркум Нурсултанды патриот, эмгек, ак көңүл жана боорукер эле деп эскеришет. Нурсултан инибизди айтсак эми сөз көп да, чындыгында бул патриот жигит эле да. Аябай патриот болгончу мына ушундай деңгээлге келип жетип атпай, мына көп эле кишилер мисалы качып кетишти. Ушундай согуш десе эле баары качышты. Нурсултан инибиз болсо мына өзүнүн командирибиз айткандай өзүнүн милдетин так аткарды десек болот. Белгилей кетсек, чек арачы Нурсултан Жаныбеков 18 сентябрда өзү туулуу өскөн Оттук айылында акыркы сапарга узатылган. Ал болгону 27 гана жашта болчу. Телегай Талиев, Бөлөкбай Шеримбеков, Иният Эргешева, ЛТР, Нарын облусу.